Саламатсыздарбы? Мен Азамжанова Найзира. Бүгін сіздерге Atomy компаниясының витамин С бойынша айтып бермекчімін. Сүрөттө көрүп турганыңыздардай, витамин С-ның Корея Муслим Федерациясы тарабынан берилген халал сертификациясы. Витамин С аскорбин кислотасы, L-гулон кислотасының туындысы. Винга аз кандуулукка каршы таасир берет. Аскорбин кислотасы организмдеги биологиялык кычкылдануу процессине катышат. Ошондой эле бөйрөк үстүндөгү бездин гормондорун синтездөөдө, углевод алмашууда, нуклеин клеткаларын синтездөөдө өтө керек. Витамин С калемпир, карагат, кызылгат, клубника, апельсин, лимон, капуста, картошкада, ит мурунда, сүт жана башка көптөгөн азыктарда бар. Atomy витамин С басы 1300 рубль, балы 7,5 мың пиви. Бир коробкада 90 стик болот, 3 айга жетет. Кимдерге сунуштасак болот? Витамин С жетишпегендерге, негизи эле организмде адамдарга, ар бир адамга даамдуу жана витаминдүү кошумча азыкты ичүүнү каалагандарга, рационунда жаныбарлардын этин көп колдонгондорго, туура эмес тамактанууда, рационунда мөмө жемиш азыктары жетишпегендерге Atomy витамин С манго даамданат. Витамин С түстүү азыкта 1 стик 50 мг. Витамин С 7 түрдүү түстүү азыктардын экстракты. Биринчиси манго, экинчи тыква, ашкабак, үчүнчү мандарин, төртүнчү анар. Ошондой эле цикориянын тамыры, куркума жана клубника, кулпунай. Эмне үчүн витамин С адамдын организми үчүн маанилүү? 1 суткалык доза 100 мг күнүнө. Дозаны качан ашырганга болот? Дозаны тамеки чеккендер үчүн, күйгөндөр, ажок болгондор үчүн жана пластикалык операциядан кийинки адамдарга ашырса болот. Биздин организм С-нын жетишпестигинен аябай эле кыйналат. Жай айларында да С витамини жетишпейт. Жашылча жемиштер көп болсо дагы бул айда, бул мезгилде натуралдуу азыктар менен азыктанган учурда деле адамдын организмине С витамини жетишпейт. Америкалык натуропат Роберт Стингс витамин С-ны күнүмдүк дозаны 4 граммдан 20 граммга чейин ичүүнү сунуштайт. Адам баласы витамин С постоянно адам баласына жетишпейт, өсүмдүк жаныбарлардан айырмаланып, ошондуктан анын ордун кошумча азыктар менен толуктайбыз. Витамин С сууда жакшы эрийт. Чоңдорго суткалык доза 100 мг күнүнө. Витамин С иммунитетти көтөрөт. Организмди ар кандай инфекциялардан коргойт. Эркектерге 90 мг, аялдарга 65-75 мг, балдарга 35-50 мг күнүнө сунушталат. 1 стик ичүү менен сиздер 2 грамм углевод, 10 мг натрий, 50 мг витамин С азыгы менен организмиңиздерди камсыздайсыздар. Atomy компаниясынын витамин С ар бир стиги 2 граммдан 90 стик бар, жалпы 180 грамм. Күнүмдүк доза 1 стик. Күнүмдүк норманы жеткирүү толуктоо үчүн ар бир адам баласы 6 килограмм апельсин же болбосо лимон, килограмм шиповник ичиш керек, жеш керек экен. Аны биз жей албайбыз чындыгында. Андыктан эң ыңгайлуу жана пайдалуу Atomy витамин С-сын сунуштаймын. Atomy менен сулуулуңуздарга кам көрүңүздөр, ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Эң биринчи байлык ден соолук. Командама катталуу үчүн Atomy KG менен YouTube каналым жана төмөнкү номерлерге кайрылсаңыздар болот.